Желим бөтөлкөлөр менен суу ташып бараткан Таалайбек Халмурзаев. Анын жумушу бөдөнөлөргө суу берүү менен башталат. Каарман 5 жылдан бери бөдөнө багат. Учурда бөдөнө багуу ишкерлигин туруктуу бизнеске айлантып алды. Бөдөнө баккан себеби бул ишке түрткү берген киши бар. Ал киши мага бир жолу айткан жок. Bir neçe жолу кайрылды, 2 жолу, 3 жолу десем да жаңылбайм. Ошондо байке баштаңыз деп. Анан акырында мындай бир жакшы бир сөздү айтты да. Байке, мен сизге ишенем деген, ошол ишеничи адамдын ишеничи да бир адамга түрткү береби, кандай бир мага дем күч берип, ошон анан Кудай буйруп ошол жумушту баштадым да. Анан баштаганда башында кыйынчылык болот экен. Мисалы үчүн жана инкубаторго ачтырып, анан балапан кезинде кыйналып, ошол кезде мага ошол түрткү берген киши ошол Көлбой байке, ошол киши мындайча айтканда көп өзүмдүн салымын кошуп, жакшы бир жардамдарды берди. Анан учурдан пайдаланып, ошол кишиге да мындай өзүмдүн атынан, үй бүлөм атынан мындай ыраазычылык билдирип кетсем, жаңылбайм да ошол кишиге. Амансызбы кадырман теле көрүүчү, кайрадан назарыңыздарда Менет көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүнкү көрсөтүүдө 5 жылдан бери бөдөнө багуу ишкерлигин колго алып келе жаткан Таалайбек Халмурзаевдин жумушу менен таанышабыз. Учурда биздин башкы каарман бөдөнөлөргө атайын мына ушундай тойтун жемди даярдап жаткан учуру. Андыктан урматтуу көрүүчү, бизден алыстабаңыз. Эң алгач эртең менен туруп эле биринчиден суу беребиз. Анан жем жасайбыз. Жемдин составында жүгөрү болот. Мо жүгөрүдөн кошуп, көбүнчөсү жүгөрү мисалы үчүн балапандарга көбүрөөк кошулат да. Аны бисмилlah деп. Мо жүгөрүнөн сырт кошулмалар бар дагы. Мисалы үчүн алганда, орусчасы менен айтканда бул эме деп коет, дрожь кормовой болот. Ушундан да кошулат. Анан балыктын эмесинен жасалат бул. Рыбый мука деп коет. Балыктын жана сөөгүнөн жасалган эмелер да. Анан одан кошулат подсолнечный жмых деп коет. Бул күн кара жана семечканын майынан тартылгандагысы подсолнечный жмых деп коет. Бул основной жана жумуртка берип баштагандарга көбүрөөк болот. Балапан кезинде булардан азыраак салынат да. Каарман бөдөнөлөргө жемди өзү даярдайт. Алгач жемди сатып алып, кеткен чыгымдын дээрлик көпчүлүгү жемге сарпталган. Ал эми азыр жемге болгон чыгым азайды. Учурда каарман табигый натуралдуу жемди даярдоону мыкты өздөштүрүп алган. Мына 2015-жылы баштаган болсо, мына 5 жыл өтүптүр арадан. Ошол 5 жылдык тажрыйбам бар. Азыр Кудай буйрса, дагы да мына быйылкы салган сарайым, Кудай буйрса эмки жылы салып туруп, негизи аны эмки жылы сала турган алдыма койгон бир максатым бар, Кудай буйрса. Ошол максатымды ишке ашырам дейм. Себеби дегенде, азырынча мен көбүнчө эт багытында иштеп атам. Жетилсе эле 45 күн, 50 күн, 60 күнгө чейин болот. Ошондо заказ болгондо эле союлуп, эт багытында кетип атат да. Анан Кудай буйрса дагы жанагы эмелерди атайын жумуртка багытындагы породаларды алып келип, эстонский порода деп коет экен, японскийлер дейт, анан английский деп коет экен. Ошол жакшы бир породаларды алып келип туруп, жаңыдан дагы жумуртка багытында иш баштайын деген ниетим бар. Жемди эртең менен беребиз. Эртең менен саат 7-8 убагында берилет да. Анан жем 3 мал берилет. Эртең менен, түшүндө, анан кечинде. Түшкүсүн саат 1-2-лерде беребиз. Анан кечиндеси саат 7-8-лерде. Молар атайын инкубацияга даярдалган. Жумурталар терилгенден кийин инкубацияга салабыз да буларды. Мурда бул жемдерди мен негизи
жаңы баштаган кезде мен сатып алчу элем да. Жана Natural Agro деп азыр Oasis Agro болуп калган. Ошо голландский фирма бар экен. Могу Куренкеведе сатат. Ошолордон алып могу бөдөнлөргө берчүмүн да. Негизи балапандарга деле, могу чоңдоруна деле. Анан тилерки кымбат болгондон мен бир акыл деген байкени таптым. Ал киши өзү жасайт экен. Ошо жаңы баштап келгенде мен ошол азыр бөдөнө баккандарга кайрылат элем да, жаңы баштагандачы. Себеби дегенде мен жаңы баштаганда бирөөдөн совет сурайсам, ал кезде адам баккандар аз болгонбу, кандай десем. Ошол кезде мен биринчиден эле чоң инкубатор алып, анан инкубатордон 5000 бөдөнө чыгарганмын. 5000 бөдөнө күндө жейт экен мисалы үчүн. Анан збыт жок болгондон кийин мен ресторандарга да кайрылып көрдүм, чайханаларга бардым. Тилер макул алабыз байке, макул байке чалабыз дейт. Бирок ал кезде жана күн ысык болгондуктан жумуртка деле, эт багыты деле баягы жакшы өтпөй турган убак экен. Мен туура эмес баштап алыпмын. Ошол жаңы баштагандарга айтат элем. Аздан баштагыла, акырында бызбытты таап, анан эмени чоңойтсоңор жакшы болот эле да. Жана жем өткөргүчтөн муну мен бир жолу эмес, 2 жолу өткөрөм. Себеби дегенде бул атайын жана балапандар, жаңы ачылган балапандарга берилет. Экинчиси муну болуп кетет. Бул жем мисалы үчүн 10 күндөн өткөндө 10 күн, 15 күндөн кийин могу 1 айга чейин ушул берилет. Андан кийин могу 3-чү жемибиз бул атайын жана жумуртка багытында жасалган. Чоңоюп жумуртка берип баштаганда ушул жемди беребиз. Учурда Таалайбек Халмурзаевдин үйүндө 1000ден ашуун бөдөнө бар. Эт жана жумуртка багытындагы бөдөнөлөр. Аларды жашына карап бөлүп кармайт. Бөдөнө негизи жана балапан кезинде ошондо жакшы караш керек да. Бир 5 күн, 7 күн ошондо балапан кезинде жана жемдин составы да жакшы болуш керек, протеин күчтүү болуш керек. Ошондо жакшы жетилип, 5 күн ичинде жакшы карасаңар, ал жагын алып кетсе болот да, ошол негизи. Температура башында балапан кезинде бурудир деп коет, жана балапан салган эмени бурудир болот. Ошол бурудирге биринчи эле бурудирди биз инкубатордон алганга чейин 2 саат мурда, 1,5 саат, 2 саат мурда иштетип коебуз. Ошол жерде себеби дегенде жылуу болуш керек. 37-8 ошондой температурада кармаш керек да. Анан жана балапан чоңойго сайын биз температураны азайтабыз. Мисалы үчүн 2 күндө бир ошентип негизи чоң бөдөнөлөрдүн өзү температурасы жана комнатный температурага окшош да. 18-20 градус. Чоң бөдөнөлөрдү ошондой температурада кармаган жакшыраак болот. Негизи бул балапандарга бир жума эле болду. Могу ак Техас породасы эт жана жумуртка багытында бир жума болду ачылганда, анан моулар Феникс деп коет. Булар деле эт жумуртка багытында. Негизи мен алган адам инкубациялык жумуртка алдым эле. Алар ошол Россиядан жаңы завоз болду деп Россиядан алып келиптир. Инкубаторга салып буларды жакында эле бир жума болду ачтырдым да. Балапандарга могу өзүм жасадым, профилден жем салгычты. Балапандарга ушинтип эле беребиз. Анан булар жаш кезде жана жем үстүнө чыгып алып тепкилеп жейт экен, билбейм. Тооктар деле ошондой экен, бөдөнөлөр деле бар окшот, үстүнө чыгып алып, жемди чачпа, ошон үчүн жемди чачпасын деп онда сеткаларды коюп коебуз үстүнө.